Кыргыз Телеком ачык акционердик коому Чүй көчөсүндөгү имараттын 36%ын калтырып, калганын сатууну көздөөдө. Башкача айтканда 16 000 чарчы метрдин 13 000 чарчы метрин гана пайдаланып жатат. Ижарага берилгендери берилип, андан калгандары бош турат. Ага карабастан мекеме коммуналдык чыгымдарын төлөп, жылына отурумду оңдоп түзөө жумуштарын жасап келүүдө. Жылына бул жөн эле имаратты сактап калыш үчүн 40 миллион сомдой коротобуз, коммуналдык услуга, жердин налогтору, анан ошо тышкары ошонун баарын кошкондо. Андан тышкары капиталдык чыгымдар керек бул мүлктү караш үчүн. Биринчилери маңдайында жайгашкан фонтанный комплекс деп коет. Ошол канча жылдан бери ремонт боло элек. Бүгүнкү күндө капиталдык ремонттон тышкары сырткы жагында оңдой туруп биздин шаарда жашаган анан коноктор келип отуруп эс алгандай тууралуу жай жайгаштырууга абдан көп каражат керек. Кыргыз Телекомдун жасаганга мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн ушунун баарын туура кармаш үчүн биз ушундай чечимге келгенбиз. Имарат 1980-жылы курулган. Ошондон бери капиталды оңдоодон өткөн эмес. Археологиялык, маданий, тарыхый мурас болуп эсептелип, өзгөчө коргоого алынган. Маселе 2 жыл мурун көтөрүлүп, мекемелер аралык жумушчу топ сатууну иликтеп чыгып, жыйынтыгында макулдугун берген. Ошонун негизинде имаратка көз карандысыз баалоо жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында объект 1 миллиард 556 миллион 900 миң 868 сомго бааланган. Баа имараттын абалына жана кабатына жараша өзгөрөт. Министерство связи жоюлгандан кийин бул имарат экиге бөлүнүп берген. Жарымы Кыргыз почтага берилген, жарымы Кыргыз Телекомго берилген. Анан 2 жылга жакындап калды уже. Биз Кыргыз почта менен келишим түзгөнбүз. Бул имарат толугу менен бизге өттү. Анан башка имарат да бар, Чүй Исановада жайгашкан. Ал жерде жарымы биздики болчу мурун, жарымы почтаныкы болчу. Ал имарат толугу менен Кыргыз почтага кетти. Бүгүн толугу менен Кыргыз почта Чүй Исановада жайгашат, Кыргыз Телеком Чүй 96. Кыргыз Телекомдун кеңсесин сатып алууга жалгыз кардар азырынча Айыл банк гана. Ага чейин Элдик банк алуу ниетин билдирип, кийин бул оюндан баш тарткан. Ушул тапта тараптар сатып алуу жана сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Межведомственная комиссия түзүлөт, ошого биз кайрылганбыз. Алар кагаздын баарын карап чыгып, өзүнүн жообун берген. Биринчиден мамлекет өзү бул имаратты сатып алгандан баш тартат. Экинчиден Айыл банк менен келишимге келгенден кийин бизге отчет маалында маалыматты берип койгула деген чечим келген. Бүгүнкү күндө дагы бир макулдаша элек, Айыл банк менен макулдаша элек суроолор бар. Ошо боюнча иштеп атабыз. Анан кандай кылып сатабыз, ошол да процедура жагы чечилелек. Бүгүнкү күндө ошол боюнча иш алып баратабыз. Планыбыз боюнча майдын аягына чейин келишимге келишибиз керек. Кыргыз Телекомдун максаты ишке аша турган болсо, анын каражатын компанияны модернизациялоого, башкы кеңсесин оңдоого жумшайт. Каражаттын бир бөлүгү мамлекеттин жана жеке компаниялардын алдындагы 250 миллион сомдук карызын төлөөгө жумшамакчы. Дүйшөн Шаршенбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.